Мисал айталы, сиз сууну тоого карап агызганды каалап атасыз да, тоого аксын. Бирок табият бар, жер тартылуу закону бар. Сиз ушунчалык кыйналасыз тоого айланып, дарыяны тем более тоого айдай албайсыз. Кантип айдайсыз? Бул аял киши. Аял деп эмнеге антип айтасыңар? Эмнеге намек менен айтасыңар? Эмнеге эмоционалдуу болсуңар? Ал табият. Кудай ошентип жараткан. Эмнеге Кудайга каршы келип атасыз? Кудай ошентип жараткан, ошол аял киши ошондой болгону эркекке эң жакшы нерсе. Сиз Кудайдан да жакшы билесизби? Адам кандай болушу жакшы болгон? Жок. Значит, кабыл кылыңыз, жөн эле изучать этиңиз, үйрөнүңүз аял киши кандай. Табиятына жарса, эркектер да ошондой. Эркектер окубайт, эркектер моякта окутуш керек экен. Эркектер сизге окшо эмоционалдуу эмес да. Биздемке мондой көрсө, эмоциясы шып көтөрүп кетсе, болду алам дейт да, анан эмоция түшкөндөн кийин анан аттың кыл. Эркектер оор басыктуу, рационалдуу ойнойт, эмоциясы сразу көтөрүлбөйт, акыры мындай. Анан мээси антип иштебейт, мурдагы нерсе менен андага байлап, андан кийин мындай болот, тигиндей болот, андай кылбайт. Ал дагы эркекти Кудай жараткан. Ошо сиздин жолдошуңуз сизге эң жакшы нерсе. Эркек ошондой болгону сизге жакшы. Аны эркекти мындай болуш керек деп аялдар кылбаңыз. Анда ал аял болуп калса сизге вообще жакпайт жолдошуңуз.